Erkek kişi hiç kaçan uyga kuru kol menen kirbe. Жоқ degende 4 nanды alıp kel. Ушул нерсе жоголуп кетип атат. Мурда аталарыбыз эмне, мисалы биз жаш болдук, 1 килограмм эт болсо дагы, 2 лепешка болсо дагы алып келет эле да. Эркек кишиге эч качан жарашпай турган нерсе куру кол келе турган. Куттуу үйгө куру барба дейт го. Сиздин үйүңүз куттуу. Ар дайым бир нерсе менен алып келишиңиз керек. Көбүрөөгө маани бериңиз. Колдо пакетте кызыңыз менен чуркап чыгат, ата мага эмне алып келдиңиз деп. Бизди балдарда жаштыгыбызды эстейбиз, апаларыбыз тойго кеткенин аңдайт элек да. Тойдон не келет? Конфет келет, татуу келет, бирдеге келет. Атабыз да ар дайым күтөт элек. Неге? Апабызды той марекеге кеткенде күтөт элек, атабыздычы күндө күтөт элек. Неге? Атабыз күндө бирдеке алып келет эле да. Ата эмне алып келдиңиз? Жок дегенде бирден мороженое. Айтайын дегеним, аталар, сиз эркек кишисиз эч качан акчаңыз бар же жоктугуну же азайып калатканын семьяңызга билдирбеңиз. Ар дайым бир нерсе алып келиңиз. Себеби көчө сиздики, семья сиздики. Көчөдөн бир нерсе алып келиш керек эркек киши. Багыш керек, караш керек. Ошондой экен, куру кол келбеңиз. Анан дагы бир эскерте кетчү нерсе, периштелер ар бир сөзгө амин дейт деп коет. Бир бала алып алайын дебеңиз. Бир бале алып алайын дебеңиз. Сөз бул ойноп сүйлөйсүзбү, ойлоп сүйлөйсүзбү айырмасы жок. Таасир берет өзүңүзгө, чөйрөңүзгө. Токтоп тур бир бале алып алайын дейт. Токтоп тур магазинден бир бале алып алайын дейт. Бале албаңыз. Бир жакшынакай нерсе албайын деңиз,